Ысык Көл облусунун Тамчы айыл өкмөтүнө караштуу жерлерде дээрлик мындай кургак, таштактуу аянттар көп. Ага карабай дыйкандар, фермерлер өздөрүнүн демилгелери аркылуу, долбоорлор аркылуу атайын бак тигип, киреше булактарын көбөйтүшүүдө. Маселен, бул жерде 13 гектардай аянтта фермердин өзүнүн атайын багы, өрүк жана башка чарбаларын өнүктүргөн. Багбандын айтымында аталган жерди өздөштүргөн учурда суу алып келүү түйшүгү кыйынга турган. Кайрак жерлерге тигилген бактарды өстүрүү үчүн тоо суусун пайдаланууга туура келген. Кийин жергиликтүү элдин отурукташуусу кеңейгенден улам ал суу да токтогон. Акыры жер астынан суу чыгарууну туура көрүп, аны ишке ашыруу үчүн акча каражатты Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан алган. Сууну тоодон келген суу менен пайдаланып жүрдүк буга чейинчи. Андан кийин азыр кургакчылык башталды. 2-3 жыл болуп кетти. Такыр суу 4-5 жыл болуп кетти, даже суу аябай каат болуп калды буякта. Каат болуп суу ала албай, тияк чети куурай баштады, бактарга суу жетпей. Кудук каздырганыбыз ошончо мажбур болдук да кудукка. Ал эми Тойлубек мырза бирге иштеген жолдоштору менен кошо 30 гектарга жакын аянтка карлик сортундагы 130 000 көчөт отургузган. Ишкер 2 жылга таяп калган көчөттөрүнүн 3-чү жылында мөмө алууну максат кылууда. Көчөттөр чет өлкөдөн алынып келинген. Жалпысынан 3 миллионго жакын АКШ доллары жумшалган. Анын айтымында сарпталган каражат 3-4 жыл ичинде толук акталуусу мүмкүн. Биз үчүн жакшы болду бул ишти баштаганда сразу ошо акчаны салып даяр болуп кеткенге уже баары даяр болчу, ошо акчаны алгандан кийин ошону иштетип баштадык. Жакшы ыңгайлуу экен, бизге жакшы болуп атат. Буюрса түшүм жакшы болсо кутулуп бүтөбүз буюрса. Аны менен катар облуста алма согун чыгарган завод иш алып барат. Өлкөнүн жана чет элдин базарларынан кардар тапкан ишкананын жабдыктары заман талабына шайкеш камсыздалган. Ошондой эле бул жерде өндүрүлгөн продукциянын сапаттуулугу табигый азыктарга бай. Чарбалык акырындык менен жергиликтүү тургундардын жеке ишкердик жөндөмдүүлүгүн арттырууда. Яблочная компания, она организована в 2015 году. Биздин завод 2015 жылдан бери иштейт. Биздин жумуш мезгилге көз каранды. Качан мөмө жемиш бышканда биздин жумуш башталат. Негизинен алмага басым жасайбыз. Ал эми башка мезгилде сакталган продукцияны даярдап, сатыкка чыгаруу боюнча иш алып барабыз. Ишкерликтин көзүн билген ишкерлердин пикиринде Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар эл аралык базар экономикасында дайыма сапаттуу азыктардын катарында турат. Андыктан алдыга койгон пландардын ишке ашуу мүмкүнчүлүгү жогору. Айтынук Султанова, Бакыт Кошалиев, 5 канал.